Салам мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер. Бүгүн силер менен болчу кыскача маек бул жанагы реестр контролируемых лиц боюнча РКФЛ деп коет. Кыскача айтканда сөз баштарынын астында биздин YouTube каналга, Telegram каналга катталып достор менен бөлүшүп коюңуздар. Себеп мекендештерге керектүү расмий маалыматтын баары ушу биздин каналдан ала аласыздар. Урматтуу мекендештер, жакында бир чоң жакшы жаңылык болгон. Россия Федерациясында жана реестр контролируемых лиц дегенге биздин кыргыз жарандар 70 миңден ашык жарандар кирген. Анан кийин анын баары тең ошол 30 апрелге чейин ошого чыгууга мөөнөт берген. Аны ошо диаспора биз кат жазганбыз чоң жогору тарапка. Элчилик, консулдук бөлүм президентке улам кайрылып атып, министрлерге кайрылып атып, ошону сентябрдын 10-на чейин узартылды. Эми тилекке каршы ошол 30 апрелден баштап бүгүнкү күнгө чейин болгондо эле 70 миң кишиден болгондо эле 3 миң киши ошо реестрден чыгыптыр. Себеп деген тилекке каршы биз мекендештер орусча айтканда расслабились, жашынака беймарал жүрүп алды, убакыт бар экен деп, бирок убакыт зымырык куш. Эми бул жаатынан Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев кичинекей маек берди. Ошоусунда айтып атат. Не надейтесь на то, что срок снова продлят, и не относитесь к этому безразлично. Когда срок закончится, обвинения вроде государство не помогло или президент не вмешался будут необоснованными. Биз силер үчүн сурандык. Биз силер үчүн ошо реестрди узартып бергиле деп туруп, мөөнөтүн суранып бердик. Бул 10 сентябрга чейин иштейт. Эми 10 сентябрдан кийин сөздүн ачык жалпак сөз менен айтканда ыйлабагыла, таарынбагыла мамлекет бизге эч кандай жардам берген жок. Бул жаатынан иш алып барган жок деп айтпагыла деп бир сыйра кичинекей интервью маегин айтып кетти. Ошол жаатынан урматтуу мекендештер, биз буга чейин бир нече жолу РКФЛден реестр контролируемых лицтен кантип чыгууну айтып бергенбиз. Ошого чыкканга аракет кылыңыздар. Чыга албасаңыздар, эгерде полиция кызматкерлери кармап алса, алар 5 февралдан кийин депортация кылганга толук укугу бар. Депортация кылып коюшу мүмкүн. Балдарыңар эгерде ошо реестрге түшсө, окууга тапшыра албай калат. Картаңар блокировка болот. Көп акчаны корото албай каласыңар. Бир жерден экинчи жерге регистрацияга тура албай каласыңар. Эмгек келишимин түзүп жана жумушка орношо албай каласыңар. Ошон үчүн реестрден колдон келишинче эртерээк чыкканга аракет кылыңыздар. Бүт документтерди туралаңыздар. Реестрден чыга алыш үчүн бир нече буга чейин биз чыгарылыш чыгарганбыз. Кантип чыгыш керек, кайсыл жерден кылыш керек, ошо YouTube каналынан, Telegram каналдан карасаңыздар өтөсү бар. Анан кийин кээ бир учур бар, мекендештер такыр эле өздөрүнүн вакыты жок, чыгара албай чыкканга дагы аракет кылат, бирок чыга албай калган учурлар бар. Анда болсо атайын юристтер жардам берет, кайрылсаңыздар болот. Телефон номерин айта кетейин: +7 991 601 95 17. Биздин эле мырзалар ошо реестрге чыгууга жардам берет. Өзүңөр такыр эле мүмкүнчүлүгүңөр болбой калса, ошолорго кайрылсаңыздар, алар силерге чыгууга жардам берет. Кайрыла бериңиздер. Бирок убакытты созбой, убакытты кетирбей, себептен 10 сентябрь эртең эле келип калат. Жакындаганда бизден тышкары өзбектер бар, таджиктер бар, башка улуттар бар. Алардын бүт баары ошол жерге кайрадан топтолот, массалык очередтер болот. Ошо карабастан эртерээк чыкканга аракет этип, легалдашып, өзүңүзгө дагы, мамлекетке дагы пайдаңызды келтиргенге аракет кылыңыздар мекендештер. Бул ошо реестр жөнүндө дагы кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, ушул видеонун астынан сөз түрдө Telegramга, анан кийин YouTube каналга комментарийлер жазып коюңуз. Ошо комментарийлерди окуп туруп дагы ар бир ошо реестр жөнүндө сөздөргө жооп бергенге аракет кылабыз. Сак саламат болуңуздар мекендештер. Көрүшкөнчө ден соолукта болуңуздар. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системасынын эң мыктысы бул банк мери привилегий болуп жатат. Эмне үчүн эң мыкты? Башка банктар аркылуу Кыргызстанга рубль менен тыйын которсоңуз, ал жерден сом менен берет, ошол жерден акчаңызды жеткиресиздер. Бул жерде болсо бүгүнкү күндө 2 банк менен иштешип атат. Бул банк Байтүшүм жана банк Компаньон менен. Кыргызстанга рубль менен которосуңар дагы Кыргызстандан ошол банктардан рубль менен кайра аласыңар. Каласаңар сом менен алыңыздар, каласаңар доллар менен алыңыздар. Уюлдук телефон эле банк мери привилегий деп приложениени көчүрүп аласыңар дагы. Мен азыр ссылкасындагы QR кодунда киргизип коем. Тыйын которуп атканда мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге эң арзатылган скидка менен, пайыз менен которсоңуздар болот. Кыргызстанга экономикасына тыйын которуп, Кыргызстан экономикасын колдой берет.